Салам достор, Кумтөр же Центера кимиси калп айтууда. Кыргызстандын бийлиги менен канадалык Центера Gold компаниясынын тиреши дагы эле уланууда. Кумтөр кени коркунуч алдында бир нече басылмалар Центера компаниясынын операциялык директору Дэн Дежардендин билдирүүсүн жазып чыгышты. Чуулгандуу билдирүү Bloomberg, Mining.com сыяктуу ири басылмаларда жарыяланды. Ал тургай биздин жергиликтүү басылмалар дагы аны жазып чыгышты. Андагы маалыматтарга караганда кендеги борбордук карьерди суу басып кеткен жана ал 40 метрге чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Бул катастрофалык кесепеттерге алып келиши ыктымал. Алар аргумент катары Кумтөр Gold компаниянын сайтындагы сүрөттөрдү жана видеолорду жарыялашкан. Кумтөр компаниясы көпкө күттүрбөстөн бул билдирүүгө жооп кайтарды. Компаниянын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк Дэн Дежардендин билдирүүсүн кырдаалды атайын курчутуу, элди дүрбөлөңгө түшүрүүнүн элементи деп баалады. Бул маалыматтардын канчалык чындыгы бар? Канадалыктар кеткенден кийин ал жерде канча суу топтолушу мүмкүн эле? Сүрөттөрдө 2014-төн 2019-га чейинки жылдардагы кендеги борбордук суу карьеринде суу турган учурлар. Центера шилтеме кылган сүрөттү биз 2020-жылдын 31-августта спутниктен тартылган сүрөт менен салыштырдык. Көрүп турганыбыздай суунун деңгээли өткөн жылдагы деңгээл менен бирдей. Эске салсак, Кыргызстан май айында Кумтөргө убактылуу сырттан башкаруу киргизген. Канадалык компаниянын жетекчилиги өлкөдөн чыгып кетишкен. Алар Кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык сотко кайрылышкан. Биз билдирүүнүн түпкү булагын таба албадык. Центера Gold'ун сайтынан расмий пресс-релизди көрө алган жокпуз. Бирок Кумтөр Gold компаниянын сайтында жарыяланган кыргыз тараптын расмий жообу алардын айыптоосун четке каккан.